жүрегimizni көтеріп, давлениябызды шығарып, қанша күннен бері ұйықтамай орып атабыз. Өлүшсүн деп. Силердин деле эне атаңар бар, балдарыңар бар. Жөн койгула, бул үйгө тийишпей. Үйсүз калабызбы, каяка барабыз? Кандай мамлекетте жашап атабыз билбейм эми. Талкалагандай бул игрушка эмес да. Давайте честно, вот есть чиновники. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көбүнчө сиз комментарийда жаздыңар, кыргыз боюнча маалымат бериңиздер. Эми бул канал бүт баары кыргызча болот. Бул каналга жазыңыздар. Көрүүңүзгө рахат каалайм. Баштайлык. Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, бүгүн биз Ататүрк паркындагы айрым жагдайлар тууралуу сөз кылабыз. 107 гектар жерди Ататүрк эс алуу багына кайтаруу пландалууда деген маалымат Акипресс сайтына жарыялангандан кийин парктын жанында көп жылдан бери жашагандарды сана басты. Бул үй бекерлей келип калган жок, шунча элге. Булар байлар эмес, депутат эмес. Бардыгы пешене тери менен Россияга барып, иштеп, çömüştöp, kaşıktap, taap gelip şu her biri birden kvartira alıp hazır bütmegen üylerimiz var. Akçamızın jetmegenden. Bu jergemine biz jırgaganımızdan gelgenimiz yok. Bizge dele jer bersinler, zankıratıp biz dele üy salıp alatilek. Oşun jerdi bermeysinler. Aran kalgan üyümüzdü dağmıntip buzağız dep bizim yüreğimizni kötörüp, davleniyamızdı çıkarıp, kança günden beri uyktamay orup atabız. Anlanıp keteyim der, bul el kıyınçılık menen algan buluydu. Buza görmegüle bul yer parkka koşulgan emez. İlgertenle şagal basıp turgan jerele. Avtobazan maşinaları turgan jerele. Hiç kanday parkka koşulmaydı bul yer. Parkka koşulgan jerde oşol bolgan parkты jakşına kaygılıp almaysınlar mı? Baldarımızды oynataylı desek oynata turgan yer yok. Tuvaletke barsan tuvaleti yok. Oşuları jakşına kılıp, el üçün jaratıp koybaysınlar, zangıragan, jakşına kay, ağ uydu katıp buzasınlar. Ananıp keteyin, nizam çeginde jakşına kaygılıp, eldi kıynabağıla. Mamleket eldi bakkan yok. Her bir adam özümüzü bağılıp atağız. Bala çıkağızdı, nevrelerdi ilatıp alıp kalıp oruzga kısıp, oşulardan kıyın taap gelgile, aksa taap gelgile de bakışlarımız kaşıktap, çömüştep taap gelgenge yaşap atağız. Sadır ananayın, benim ülüm sağa jetse, kabul al, şunça el, 250 kvartira var. Азыр эмне кылыш керектигин билбей, айлалары кетип турган чагы. Алар жашаган жер Ататүрк паркына кошулат деген эмне деп түшүнө албай жатышат. Тургундарга 30 күндүн ичинде жер тилкени бошоткула деген эскертүү келген. Биз окуянын чоо жайын билүү үчүн ушул жактагы көп кабаттуу үйдөн көп жыл мурда квартира сатып алгандарга кайрылууну туура көрдүк. Көңүл бура турган жагдай алардын колунда мыйзамдуу жол менен алынган бардык документтер бар. Келгиле, бул маселени иликтеп көрөлү. Карина. Мен бул жерде домком болуп иштегенмин убагында. Азыр биз бул Ататүрктүн парктын территориясына кирип калганыбызды биз интернет тармактарынан билдик. Бизди дагы ошо кошулуп, ошол снос кылат экен, бу деген сөздөрдү биз ошол интернет тармактарынан угуп калдык. Биз деген бул үйдү баарыбыз эле пешене тери менен иштеп, өзүбүздүн законный түрдө эле сатып алганбыз. Сатып алатканыбызда дагы биз документтерин текшерип, негизи бардык документтери жайында болчу. Жайында болгон эле документтер менен сатып алганбыз. Андан кийин токтом чыгыптыр. Бул жер арендага берилген жерди кайра токтомду отмена кылсын деп. Чыгарылган токтомду отмена кылсын деп, токтомдорду отмена кылып кайра дагы токтом чыгарылды да, постановление болуптур. Анан ошодон кийин эле биз ушул жашоочулар көрүп турганыңыздар баарыбыз эле ызы чуу боло баштадык, кыжалат боло баштадык. Биздин баарыбыздын балдарыбыз бар, баары 2ден, алды 6-7ден балдары бар, пенсионерлер бар. Малдыбаев 54 тарегинде 254 квартирадан турган комплекс жайгашкан. Ал жакта тургундар көп жылдан бери жашайт. Үйлөргө акчасын төлөп сатып алып, мыйзамдуу жол менен киришкен. Аны тастыктаган документтерди алышкан. Сатуу, сатып алуу келишимдери каттоодон өткөрүлүп, техникалык паспорт берилген. Эми болсо аларга мэриядан 30 күндүн ичинде турак жайды бошотуу тууралуу эскертүү кагазы келген. Биз бул маселени иликтей баштаганда, бул турак үй түшкөн жердин жашыл китеби бар экенин аныктадык.
Эсиңиздерде болсо, биз дайыма ар бир чыгарылышта кызыл менен жашыл китептердин айырмасы тууралуу маалымат берип жүрөбүз. Дагы бир жолу белгилей кетсек, кызыл китеп жер жеке менчикте экенин ырастайт. Ал сиздики болгондуктан каалагандай пайдалана аласыз. Ага эч ким тийише албайт. Анын ээси бир адам же кандайдыр бир ишкана, компания же биримдик болушу мүмкүн. Жашыл китеп болсо мэриядан ижарага кайсы бир мөөнөткө 5 же 49 жылга алынган жер экенин түшүндүрөт. Биз сөз кылып жаткан объекттин жери 49 жылга алыныптыр. Ижаранын мөөнөтү 2052 жылы бүтөт. Бул эмнени түшүндүрөт? Үй салууда эч кандай мыйзам бузулган эмес, баары туура жасалган. Бирок ушул жерде көңүл бура турган жагдай бар. Жашыл китеп берилген учурда ижара акысын ким төлөйт деген маселе жаралат. Анткени курулуш компаниясы салып бүткөндөн кийин жерди турак жай ээлеринин биримдигине өткөрүп берет. Алар ижара акысын төлөшү керек. Биримдикке болсо так ошол квартиранын кой-жоюндары кирет. Экинчиден, жашыл китеп берилген учурда мэрия жер тилкени бир бөлүгүн башка тарапка ижарага берип, ал жакта курулуш иштери башталса, тургундар ал ишке каршылыгын билдире алышпайт. Анткени жердин ээси шаар бийлиги, мэрия болуп эсептелинет. Кызыл менен жашыл китептин айырмачылыгы ушунда. Ошондой эле жердин статусу көк болгон учурда дагы бар. Ал тууралуу кийинки чыгарылыштарда кеңири сөз кылабыз. Темага кайтып келсек, парктын жанында жашагандардын азыр барган сайын суроолору көбөйүүдө. Биз 254 квартирадан турган комплексте жашагандар менен сүйлөштүк. Аттуу эл өкүлдөрү, мына бизге 2-3 күндөн бери уйку жок. Жалпы мына жердеги жашоочуларда бир жаман жаңылык болду. Биз мисалы личный өзүмөн пример алсам, өзүм армиядан келген боюнча тала түзгө кеткем. Казакстан, Россияда термелеп, доомат кылып, балдарыма пасовая бир дебей, ошол жерден окутуп, чокутуп, мына 50ден ашты. Мен ушу жашка келгенде мынандай күндөрдө жаңылыктарды уктабай давлениябыз көтөрүлүп отурат. Мына жогоруда эже туура айтты. Нерде жашаганын баары 100% карапайым элдер Ош базарында отурат. Россияда жүрүшөт, Стройкада иштеп жүрүшөт, Россия Москвада жүрүшөт. Баары жогун ушу акчасын ушу чөмүчтө таап келип, ушул үйгө салган, бир жакшыраак жерге, жакшы күндөрдө жашап экенбиз, жакшы районда деп. Ана мына кылып аткан мэрдин решениялары билбейм кандай болуп атат. Ушуну жакшы текши карап, мына жерде жакшы чыгарып бериңиздер. Госиристерден документ алганбыз, тек паспортту. Ана мындайды мен укпапмын ушу жашка келип. Азыр өзүм шок болуп отурам. Кандай болот деп. Будан артык деле мына артында паркта тазаланганга деле убактылар болбой атат негизи. Мына кандай сону үй сала албай атат, ушул үйдө кандай болуп барат түшүнбөйм. Эми негизи ойлонуп туура чечим чыгарып бериңиздерди суранабыз эл өкүлдөрү. Бул жакта эмелердин депутаттар жашайт деп комментарийлердин баарын окусак бүт эле депутат байлар дейт. Бай эмес, карапайым эле адамдар. Ушул жерде жашаган адамдардын баары байттан бери угуп атасыңар, кандай айтып атышат. Жөнөкөй адамдар бардыгыбыз. Мына Россияга барып чогултуп келген акчамды топ картайганда ушул үйдү алып ошол жерге жашап, бир неберелерим менен жыргап бир жашайынбы десем, эмне болгон ызы чууну салып атасыңар. Садыр, камчы айланайындар. Силердин башыңардан деле ушундай кыйынчылыктар өттү эле го. Эмне бизди кыйнап атасыңар же картаңдарды сынап атасыңар? Булар давление болуп, сахар болуп өлүшсүн деп. Силердин деле эне атаңар бар, балдарыңар бар. Ошондой эле көрбөйсүңөрбү? Жөн койгула бул үйгө тийишпей. Таза иштегиле, силерди чуркап туруп шайлаганбыз. Силерден үмүтүбүз бар болчу. Садыр айланай, сен уктуңбу, муну укпадыңбы билбейм. Сага жеткирбейле орто жолдон бери жактан талкалап атат окшойт. Буларды ушинтип сынайлы деп. Балалык кезин өткүзгөн бала чакабыз мигрант болуп жүрүп сатып алышкан. Көпчүлүгү ошол кредит менен алып, алигече кутула албай чет өлкөдө бала чакасын тыштап коюп, мына ушул жерде отургандардын баары чоң апа, чоң аталар ошолордун балдарын алып калып карыздан кутулсун деген таята тайенелер. Мына ушу жаштарыбыздын бир келечекке жаңы умтулуп бир жакшы үйгө жеткен маалында ушундай оор акыбалга калтырган бул абдан оор тагдыр болуп атат. Бийликтен биздин өтүнүчүбүз ар бир кырдаалда чечүүнүн жолу табылат. Бийлик азыр картаны тактап жатканына биз каршы эмеспиз. Бирок ошол картанын ичинде биздин өтүнүчүбүз ушул биздин жашап аткан комплексибизди кайсы бир закон ченемдүү багытта чечип, ушул жакшынакай элдин жашоосуна жакшы шарт түзүп берсеңиздер. Урматтуу президент, Садыр биздин
Кыргыз элинин карапайым калкын колдойт деген президент деген элдин үмүтүн өчүрбөңүз. Менин суранычым. Анткени Садыр Жапаров келгенде канаттууга кактырбайт, тумшуктууга чокутпайт. Карапайым элди багат ушул президент деген чоң үмүт бүгүн ошол өчкөнү турат. Сураныч, өкмөт, президент, жалпы калк азыркы кырдаалды туура түшүнүп, ошо жаштардын өздөрү үчүн курган ушул уясын бузбасаңыздар экен. Сиздерден өтүнүч ушул. Эгерде жашылдандырууга бир кандай бир жардам керек болсо, мына ушул жердеги жашоочулар Ататүрк паркына барып, бекер иштеп, жакшынакай жакшы бактары отурусканга биз даярбыз. Кандай иш болсо да биз колубузду суна алабыз. Бирок биздин жакшынакай жашап аткан уябызды бузбаңыздар. Бир жолун таап, билимдүү подход менен бизди жакшынакай коргоо алыңыздарды гана суранабыз. Садыр Нуркожоевичке мына мен да кайрылам. Ошончолук эле баарын кылса, карапайым элден эмес, ошондон баштаган кишилерден баштасын. Ушул участоктарды ким берген, ким курган, ошонун баарын ошондон наказать этсин. Анан кийин бизге келсин. Ошо киши келип туруп анан айтсын, ай, мына ушул китепте биз курганбыз, биз баардык бою карапайым элге ушундай үй куруп беребиз. Акчасын беребиз. Мына сендей болгон жаштар болгондо биз мындайга бармак эмеспиз. Коррупциянын баары башынан башталган. Өз билгендерин кылышкан. Эми карапайым эл ошонун баарын азабын чегип атат. Эмне үчүн карапайым элден баштайт? Ошону дети баштаган мерде мына сом-пум баарын салып алган миллионерлер. 70 жылда чогулткан Советтер Союзунун бийлигин талап алышып, байып, миллионер болуп алып, ещё анан карапайым элдин эми көз жашына ыйлатып атышат. Ошо менин айтар сөзүм. Бул жерди биринчи ыйкла сатып алганда кызыл китеби менен сатып алган. Андан кийин эле кайра жашыл китеп менен тек паспорт алып калып атабыз биз. Когда они строились, получается, с красной на зеленую, да, переставили? Да, с красной на зеленую. А с какого периода они строились, не знаете? С 2014 года. 2014 года они строились. 2013 год, по-моему, конец года. А когда достроились? 2017 В год. 2017 году застроились. И вот в этот промежуток за 4 года Красная книга, вы говорите, в зеленую потом превратилась. Да. Есть ли, да, документы? Да, документы в архиве, наверное, хранятся, но когда мы впервые проверяли документы, была Красная книга, ЖК Лондон. А можно вот этот документ, который вы мне давали? Там была одна вещь. Мындан тышкары бул жакта жалаң байлар, чоң кызматта иштегендер жашайт деген маалыматтар чыккандыктан Большая часть парка была передана в частную собственность, построено жилье. Немало среди владельцев недвижимости и чиновников. маселени терең иликтөө үчүн сапарыбызды андан ары улантып, жер танда тургандарга жөнөдүк. Мэрия парктын аймагында кошууну пландап жаткан аймакта жашап жаткандарга дагы микрофон узатып интервью алдык. Вообще биз бул жерди 2005-жылы алганбыз. Это почти что... 2005-жылы, да. Сколько? Почти 19 лет уже прошло. Анан салып антимитнип, мына 9-жылы уже колго техпаспорт алып, оформить этип жашап атабыз. Мына 14-15 жыл болуп калды. Ребята, смотрите, та земля, где мы с вами снимали, там была зеленая книга, да. Но вопрос, вам уведомление приходило? Да, да. А как она выглядит? У вас есть это уведомление? Уведомление. Пришло уведомление, где пишется по адресу такой-то Тума Малдыбаева в течение 30 дней календарных объект в виде постройки в случае неполучения ответа отрицательного будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства Кыргызской Республики. Окей, вот вам это пришло. Вы потом что решили? Что, к кому обращались? Ну, то есть вопрос же по-любому появляется. Почему вам пришло это письмо? Правильно? Не, уведомление получили, Да. и мы здесь все, вот как соседи собрались. Да. Ну, а вы обращались к ним, спрашивали, вы это точно, не ошиблись мы номером? еще, мы же письмо начали писать, Да, все вот от имени вот все с этого района. И мы еще письмо завтра, наверное, да, отправим? Мы вот завтра отправим вы еще не письмо. отправляли письмо? Нет, мы еще Это в не мэрию, отправили. да, или куда? Это президенту, это в мэрию, потом в прокуратуру. Еще куда, Нурбек? ГКМБ, 4 этих письма. И Дастан Бекешеву. Да. Окей, хорошо. И ждете ответа от них, да? Да, вот завтра отправим, а будем ждать ответа. А нас зачем пригласили? Вас пригласили, потому что бу жерде мындай да, бу жерде
жалаң маслакраттар, жалаң байлар жашайт деген блогерлерден туура эмеси менен биякта элдин баары, ну вот кандай элдин эмеси туура эмес болуп атат да, эмес боюнча. Маслакраттар жашайт жалаң. Бул жерди бир мен жерди бир хозяиндан алгам, сатып алгам. Мен экинчи болуп атам. Бул жерде 3-чү, 4-чү, 5-чи, 7-чи хозяинга чейин бар экен. Бул жерде жалаң мигранттар көп экен. Бул жерде жалаң эле простой адамдар өз эмгеги менен таап, анан сатып алган экен да бул жердичи. Анан биз ичибиз күйөбү же күйбөйбү? Өзүбүз өмүр бою ушул жерден таап, менин жолдошум, например, Россияда 20 жыл иштеп, келип ушул жерге 3 жыл жашаган жок, ушул жерде каза болуп калды. Эме онкология болуп. Билбейм, анан кандай талкалайбыз дегендей, талкалагандай бул игрушка эмес да, бул жерге жакшынакай үйлөр салынды. Жаман үй салынса да силер эптеп мондай парктын баарын бузуп, кепе салып салдыңар дегендичи. Бул деген эмге деген ар бирин оценщиктерди чакырып келип талкаласа, анда баарыбызга как положено берсин. Пожалуйста. Подождите, ну то есть сейчас вы говорите оценщиков позвать, то есть вы уже согласны на то, что вам... Я не согласна вообще, если на то пошло. Они же тияктан снос кылла 30 күндө бошоткула деп атпайбы? Кандай 30 күндө? Ким? Конечно. А вы кем работаете? Я работала всю жизнь, дордойдо иштедим. Вот. И вот сейчас у меня тоже вот 3-й степень артроз. Дордойдун суугунда вот сейчас ноги у меня вот инвалид сейчас. Ассаламу алейкум, байке. Так, атыңыз? Талант. Талант байке, давайте вашу историю. Мен ошо Малдыбаев 139 дарегинин ээсимин. Ошо жерди мен 2016 жылы алгамын. Мен өзүм 98 жылдан бери Россияда мигрант болуп ошо жака кеткем. Кетип ошо жакта иштеп, ысык суукту көрүп, эми билесиң да Россияда. Ошентип жүрүп анан кийин келдик, балдарым аякта да төрөлдү, биякта да төрөлдү. Анан мына үйдү ошо 2018 баштагам салып. Эми красный книганы алдым да мен. Монтип эле рекламадан издедим, гезиттерден, башка жактан издеп атып, таап, анан келдим, барып госрегистрдан мага берди, красный книга экен, ооба үй салса болот деп берип атат эми красный книга. Анан ошого үй салып баштагам 18. Мына азыр бүтөйүн деп калдым, 6-7 жыл болуп калды. Бүтөйүн деп калганда мындай окуя болуп атпайбы? Чыгып туруп эле мэрия монтип бизди шок кылып койду да. Мен өкмөттүн кызматында бир күн иштеген эмесмин өмүрүмдө. Баягы элдерде мондай ой болуп атат да, баягы телевизордон чыгарып салды го, СМИлерге чыгарып салды эле. Бу жерде бүт эле баягы чоңдор экен, коррупционерлер басып алган экен деп атпайбы, чоң кызматта иштегендер. Мен ошого таң болуп атам да, бизди ушу баарын эле ошого салып эле неме кылып атканда биз аябай бизге ишибиз ачышып атат да, мындайча айтканда. Таң калып атам да мен, ушу кандай Кыргызстанда укуктуу өлкөдө жашап атабыз го. Укуктуу өлкө деп атат, мына жаңы президентибиз келип дагы ошол багытта жакшы иштерди кылып атпайбы? Ошого сүйүнүп эле жүрөбүз, иштерин кылса кол чаап сүйүнүп жүрөбүз. Анан туруп эле мына жеке менчигинге кол салып атса, мамлекет салгандай болот да эми менин түшүнүгүмдө. Мен юрист эмесмин, башка эмесмин. Биздин жеке менчикке келип эле мамлекет кол салгандай болуп атат да. Анда бул жерди эмнеге саттырат анда? Саттырбай койбойбу? Саттырбай койсо бул проблема жок эле. Жерди сатып аткан үчүн биз алдык да. Мен Россияда иштеп келдим. Азыр да ошол жак менен иштейм. Садыр Жапаровго ушу кайрылат элем, башка кимге кайрыласын? Садыр Жапаров Нуркожоевичке. Эми ушундай укук бузууларды кандай кылат мен билбейм бул. Бузулат дегенден бери эле эми уйку жок бул жерде элдердин баарындачы. Анан жанагынтип эле бу жерде бүт эле жалаң коррупционерлер жашайт экен, чиновниктер жашайт экен деп эле какшап эле элдин дагы мындай аурасы аябай эмеге өтүп атат да, мындай комментарий жазгандар дагычы. Мен ошо биринчи элге кайрылып кетет элем, айланайын элдер. Ушул жерде деле ошо Кыргызстандын ичи да бул делечи. Жакшынакай эле өмүр бою Россияда иштеген, Алматада иштеген, Кореяда иштеген, баардык жерде иштеп келген мигранттардын үйлөрү ушулар 3-чү, 4-чү, 5-чи, 7-чи канчанчыга чейин кетип калган, хозяиндар алмашып кеткен. Эми бул жерди алып атканда биз жөн эле бир жерден документ таап алып жашап аткан жер жок. Ошо алып атканда 2016-жылы рекламадан көрүп келип эле жакшынакай эле госрегистрге барып эле бүт баарын текшерип, залогдо жокпу, баары законнобу деп бүт жанагындай 2009-жылы чыккан жогорку соттун эмеси менен баарын көрүп туруп алганбыз. Анан ошо 16 жылдан бери мына быйыл канчанчы жыл болду, ошодон бери үйдө эле бүт элек мына жылда тапканыбыздын баарын, тапкан ташыганыбыздын баарын алып келип ушул жака салып, иштеп, эптеп үй салып атсак, мына эми чыгып сүрдүрөбүз дейсиңер. Эми сүрдүрөбүз дегенде эми ойлогула, эми кичинекей камокту алып барып ыргыт ийгендей эле айтып атасыңар да, урматтуу мэр. Ушул мындай кандай кылып айтып атасыз билбейм. Анан
Ушу Садыр Нуркожоевичка да кайрылып кетет элем. Кагылайын ушу сизге кайрылган ушу сиздин тетиги немеде жаткандан бери ушу ыйлап ар бир эмеңизгечи сиз ыйлаганда биз кошо ыйладык элек. Ушу киши келсе ушул жака оңолот, Кыргызстаныбыз дагы гүлдөйт, өсөт. Ушу элге аябай жакшы болот деп анан азыр болсо мына бөлүп атасыңар. Биякта мындай элдер, тиякта тиндей элдер деп элдин ортосуна да бири-бирине ушу кыргыз болуп алып эле бири-бирибизди тиякта мындай элдер жашайт деп. Биз жакшынакай эле карапайым эле элдер жашайт бу жерде деле. Өмүр бою иштеп ушул жерге акчалардын баарын ушул жерге салган, эмгиче кире элек, дагы деле бүтүшө элек үйлөрдүчү салып жашайлы деп жатсак мынандай болуп атат. Эми биз кандай мамлекетте жашап атабыз билбейм эми. Силерден башка кайрыла турган жерибиз жок. Садыр Нуркожоевич чечип бериңиз. Ак Ордодо бир келиндин үйү бузулуп атканда чуркап барып ошол үйдү кайра бир айдын ичинде тургузуп бердиңиз эле. Бул жерде канча эл бар эми, ошонун баарын үйүн түртүп коюп кантип уктайсыңар? Кем работаете? Мигрант. Мигрант? Россияда. До сих пор. Где депутаты здесь? Депутаттар гана ошо билбейм. Дайте интервью депутатов. Вот именно депутатов никого нет. Жок да, депутаттар сатып ийген да. Или они не вышли? Алардын колунда кызыл китеп жана бардык уруксат берүүчү документтер бар экен. Уруксат берүүчү документтер дегенде мен эмне тууралуу айтып жатканымды түшүндүрүп берейин. Жер тилкесине ээлик кылганын ырастаган документ кызыл китеп болуп эсептелинет. Дагы бир жолу белгилеп кетейин. Жашыл китеп эмес, кызыл китеп. Жер жеке менчикке таандык, турак жай салуу үчүн деп кайсы багытта пайдаланышы керектиги дагы туура аныкталган. Бул жерде мыйзам бузулган эмес. Сатуу, сатып алуу тууралуу документ жана техникалык паспорт бар. Мындан тышкары биз ушул конуштун түп жагында жашагандардан дагы интервью алдык. Эмне үчүн мэр парктын чек арасын тактаганда 1992 жылкы схемага токтолгонуна, эмне үчүн ал токтом жазып атканда андан кийинки шаардык кеңештин кабыл алынган чечимдерин парктын чек аралары боюнча кийин бир топ чечимдер болгон, ошолорго токтолбогонуга таң калып турабыз да. Себеп дегенде 1992 жылдан бери 32 жыл өтүптүр. Мына ошончо жылда көп нерсе өзгөрдү. Республиканын өсүп өнүгүшүндө көп орунтуу бурулуштар болду. Бирок ошого карабастан ушул парктын чек араларын тактаган проект детальный планировканы жоктугуна, анын тиешелүү процедураларын өтпөгөндүктөрү бизди таң калтырып отурат. Себеп дегенде биз бул квартираларды сатып алып аткан кезде госрегистрге барып, ар кандай эле үй сатып алган, квартира сатып алган биринчи эмнеден баштайт? Госрегистрге барып, бул үйдүн документтери ырасызбы, залогдо турбайбы, не обремененный какими-то жоопкерчилик менен ушундай жагын караштырасың да. Справка алганбыз госрегистрден. Бул квартиранын документтери так, ырас, сатып ала берсеңер, эч кандай залогдо жок деген. Ошодон кийин баары 28 Кыргызстандын атуулдары 28 квартираны сатып алып, бул көп квартиралуу үйдүн документтерин дагы бир сыйра карап чыктык. Биздин үйдүн базасында ТСЖ түзүлгөн. Мына ошол документтерге ылайык жердин кызыл китеби бар, шаардык ошол кездеги мэрдин токтому бар. Токтомунда тиешелүү шаардын муниципалдык органдарына тапшырма берилип, проект жасалыш керек, ал экспертизадан өтүш керек, разрешительный документтер алыш керек. Булардын баары этаптар менен өтүп, үй курулуп, үйдү госприемка жасалып, анан эксплуатацияга берилип атпайбы. Бул жактан юристтерге кайрылдык, юридический компанияларга кайрылдык. Эч кандай документтерде бузулган жерлерин көргөн жок. Тескерисинче, ушундай тыкандык менен, ушундай ошол кездеги мыйзамдардын, иштеп аткан мыйзамдардын алкагында түзүлгөнүн көрүп, шуну айткыбыз келет да. 2004 же 2005 жылы шаардын архитектору тарабынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын курулуш жана архитектура мамлекеттик комитетинин төрагасынын кол койгон ушул Ататүрк паркынын границаларын чектелген схемалары бар экен да. Мына ошолордун ачып көрсөңүз, бул участкалар, берилип кеткен участкалар баары көрүнүп турат ал жерде. Шаардын картасын алсаңыз дагы, Ататүрк паркынын чек арасына келсеңиз, биз турган үйлөрдүн баары таптана көрүнүп турат да. Шаардын мэринин чечими кайрадан каралып чыгыш керек го.
Анткени 92 жылдан бери көп документтер кабыл алынган. Шаардын эң жогорку уюм органы болуп бул шаардык кеңеш эсептелет. Биз документтерди карап көрсөк, шаардык кеңеш мындай чечимге 2006 жылы да келиптир, 1 февралда, 2007 жылы да келиптир, 2009 жылы 128 токтом менен 2009 жылы ушул шаардын түштүк бөлүгүнүн проект детальный планировкаларын бекитилиптир. Мына ошол кездеги документтерде биздин участкалар даптан эле мыйзамдуу эле өз ордунда турат. Эми биз ойлойбуз, бул нерсеге баарыгы чекитти сот коет. Анткени биз укуктук өлкөдө жашайбыз. Укуктук өлкөдө мыйзамдар үстөмдүк кылыш керек. Ошого байланыштуу биздин терең ишеничтебиз. Жогорку бийликтер эл менен бирге болуп, ушунча бул райондо бул факт 32 жылдан бери бул 2000дей адам жашайт бул жакта. Ошолордун тагдыры кандай болот? Ошолорго мындай бир жакшы мамиле кылынат деген терең ойдо жашап атабыз. Рахмат. Алар 4 кабаттуу турак жайдагы 28 квартирада турушат. Биз буга чейин кызыл китеп сатып алуу келишимдердин гана көрсөк, бул жакта пайдалануу багыты туура аныкталган кызыл китеп жана чоң комплекстерде эң башкы документтердин бири болгон эксплуатацияга кабыл алуу актысы бар экен. Демек, мамлекет тагыраагы бардык тиешелүү мекемелер учурдагы бул турак жайды текшерип, макулдугун берип, баары туура салынган, мыйзам бузулган жок. Биз муну тастыктаганбыз деген корутунду берген. Мындай шартта жөнөкөй эле суроо жаралат. Учурунда ошол эле мэрия баары мыйзам чегинде үй салып берсеңер болот деп уруксат берип. Бирок убакыт өткөндөн кийин кайра эле мэрия келип, эмнеге бул жака курулуш жүргүздүңөр? Жерди кайтаргыла. 1992 жылы чыккан токтом бар. Парктын мурдагы чек арасы калыбына келиши керек деп жатканын кандай түшүнүүгө болот? Көрсөтүүнүн соңунда биздин команда ошол мыйзамдарды ойлоп тапкандарга, аны аткаргандарга кайрылуу жасайт. Биздей карапайым эл эми кантип жашашы керек? Келечекте азыркыдай күтүүсүз жагымсыз жагдайларга тушукпаш үчүн үй алып жатканда кайсы документтерге көңүл бурушубуз керек? Ушул жерде дагы бир суроо жаралат. Бишкекте Түштүк магистралдын өйдө жагында азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бирок баарыңар эле билгендей, Союз малында бул аймакта курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган. Анткени ал жактагы тала айыл чарба багытында колдонулган. Азыр Ататүрк паркынын айланасындагы болуп жаткандай логика менен кете турган болсок, 2030 жылы жаңы өкмөт, жаңы мэр келип, 1992 жылдагы токтомго ылайык Түштүк магистралдын өйдө жагындагыларды жерди бошоткула деп чыкса, бул курулуштар түрттүрүлөбү? Белгилей кетүүчү жагдай, учурунда үйлөрдү жашоочулар мыйзам чегинде сатып алышкан. Дагы ошол мамлекет өзү кабыл алган мыйзамдын негизинде алышкан. Бул окуядан кийин эми үй сатып алып жатканда кандай документтерди талап кылуу керек? Эмнеге көңүл буруу зарыл? Мындан аркы жашообуз кандай болот деген жөнөкөй суроого жооп берип, жагдай боюнча түшүндүрмө берип койсоңуздар сураматчы. Эгер сиздерге видео жаккан болсо, каналга катталып, лайк басып жана видеону башка досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар.